Салам достор, бүгүнкү видео интервью процесси жөнүндө болмокчу. Ушуга интервьюга байланыштуу дагы суроолор аябай көп келет. Окууну бүткөндөн кийин резюмени кантип жазам, кайсыл сайттардан жумуш издейм, интервью процесс кандай болот, канча убакыт болот, эмнелерди сурайт деген суроолор көп келет. Мен Кыргызстандагы маркет кантип иштейт экенин билбейм, опытым жок болгондуктан ушул видеодо өзүм басып өткөн, өзүмдүн тажрыйбаман алынган ошо Америкада негизи интервью процесс кандай болот, ошол менен бөлүшмөкчүмүн. Ошого видеого лайк басып жана катталганды унутпаңыз. Дагы суроолоруңуз бар болсо комментарийге жазыңыз. Балким сиздин сурооңузга кийинки видеону тартабыз. Интервью процесси негизи биринчи бул сиздин резюмеңизден башталат. Сиз резюмеңизди аябай грамотный, жакшы кылып жазганга аракет кылышыңыз керек. Резюмеге аябай көп көңүл бурушуңуз керек. Резюмени так, туура жазганга аракет кылыңыз. Жана башкалардыкына окшоштурбай, бир аз дизайнын өзгөртөсүзбү. Болушунча болгон креативностьуңузду резюмеге коюш керек деп ойлойм. Анан резюмеңизди жазып бүткөндөн кийин аны ушу маркетте, ушу багытта иштеген менторлоруңуз болсо, менторлоруңузга текшертиңиз, досторуңузга, агайларыңызга текшертип көрүңүз. Резюмени ошо иштеп жүргөн адамдар бир сыйра карап көрүп айта алат да, особенно эгерде сиз текшертип жаткан адам буга чейин интервью процесске катышып, компаниясында башка адамдардан интервью алып жүргөн адамдар болсо, алар өзүнүн кеңешин айта алат деп ойлойм. Резюме бул сиздин мындай айтканда визитный карточкаңыз да. Жумушка сизди чакырардын астында биринчи этапка өтүш үчүн сизге аларга сиздин резюмеңиз көзгө урунат. Резюмеңиз аркылуу тандайт. Америкада негизи резюмеге сиздин улутуңуз, жашыңыз, жынысыңыз жазылбайт. Ошого алар сиздин практикаңызга, билген билимиңизге карап эле тандайт. Резюмеңизди жазып бүткөндөн кийин, резюмеңиз даяр болгондон кийин сиз экинчи этап бул жумуш тандоо. Өзүңүзгө ылайыктуу жумуш издеп баштайсыз. Америкада негизи Indeed, Monster, Dice, Glassdoor сыяктуу жумуштарын койгон сайттар бар. Ошол жакта бүт ачык вакансиялардын баарын рекрутерлер жана компаниялар ошол жака жарыялап турушат. Ошонун ичинен сиз өзүңүзгө туура келген жумушту тандап, аларга электронный резюмеңизди тиркеп жибересиз. Канчалык көп компания тандасаңыз, ошончолук жакшы болот. Сиз жумушту издеп жатканда сөзсүз түрдө анын эмесин окуйсуз, содержаниясын, эмне деп жазылды, ал жумушка киргенде менин обязанностьторум кандай болот, компания жөнүндө информация берилет. Анан ошол компанияны башка сайттардан да карап көрсөңүз болот. Бул кандай компания, ал компанияга ошол компанияда иштеп жүргөн адамдар кандай ревьюларды калтырды, негизи эле компанияда иштеп жаткан адамдарга болгон мамилеси кандай, ошонун баары ачык жазылган. Өздөрүнүн рейтингдери бар, рейтинг берет там 1-10 чейин. Ошодон рейтингтерин карасаңыз болот. Ошого ылайыкташтырып, өзүңүзгө жаккан компанияны тандап, сиз ага электрондук резюмеңизди жөнөтүшүңүз керек. Сиз резюмеңизди жаздыңыз, компанияны тандадыңыз, аларга жибердиңиз, эми сиз күтүү башталды да. Анан ар бир компания ар кандай мөөнөттүн ичинде жооп берет. Кээ биркилер ошол күнү, бүгүн эртең менен жөнөтсөңүз түштөн кийин жооп бериши мүмкүн. Кээ бирки компаниялар 2 жумадан 1 айга чейин күттүрүп коет. Эми ал нерсе компаниянын өзүнөн. Аябай көптөгөн компанияга тапшырып, тизмесин жазып алып күтө берсеңиз болот. Эми 3-чү этап бул баарлашуу. Баарлашуунун дагы өзүнүн этаптары, өзүнүн түрлөрү болот. Азыркы примерде эми сиздин резюмеңизди тандады, сиз аларга жактыңыз, ошон үчүн алар сизге имейл аркылуу же телефон аркылуу баарлашат. Көбүнчөсү буну HR деп коет, Human Resource'тун ичиндеги бир адам сизге жазып айланышат. Сиздин резюмеңиз бизге жакты, келиңиз телефондо кыскача сүйлөшүп көрөлү деп. Көбүнчө буга окшогон биринчи этаптагы интервьюлар 15 мүнөттөн жарым саатка чейин уланат. Ал жерде көбүнчө эмнени сурайт? Сиз жөнүндө сурайт, кайсыл жерде иштейсиз, кандай проекттерди бүтүрдүңүз, эмнени билесиз, анан компания жөнүндө айтып берет.
ошо интервьюңуз ийгиликтүү уланса, ийгиликтүү бүтсө, анда сизди кийинки этапка чакырат. Дагы ошо телефондо сүйлөшүп бүткөндөн кийин 2 күндөн 2 жумага чейин уланат. 2 жумадан кийин жазышы мүмкүн же кийинки эле күнү жазышы мүмкүн. Экинчи этаптагы интервью бул көбүнчө технический болот. Ошо сиз бара турган командадан бир senior инженер же инженер ошо жалаң гана техникалык жактан сурайт. Кандай проекттерди бүтүрдүңүз, кандай инструменттерди билесиз, кандай код жазасыз, бүт ошо жумушка байланыштуу суроолордун баары ошо технический этапта бүтөт. Көбүнчө ошо технический интервью телефондо болот же Skype аркылуу болот. Анан ошо технический интервьюдан өткөндөн кийин бул face to face интервью деп коет, on site. Сиз ошо компаниянын өзүнө барып интервью кыласыз, же ал компания океандын ар жагында болсо, же башка мамлекетте, же башка шаарда, башка штатта болсо, алар сиздин перелетуңузду, самолетуңузду төлөп берет, же болбосо ошентип видео аркылуу баарлашат. Face to face интервьюну көбүнчө 3 адамдан 5 адамга чейин алат. Бир күндү белгилеп, ошол күнү сиз компанияга барасыз, сизди тосуп алып, компанияда бир аз тур кылып берет, анан интервьюңуз башталат. Мен айткандай 3 адамдан 5 адамга чейин ар бир интервью жарым сааттан 1 саатка чейин уланат. Толук айтканда face to face интервью 2 сааттан 5 саатка чейин уланат. Менин практикамда эң көп face to face интервьюм, эң узун десем болот, бул 5 саатка чейин болгон. 5 сааттын ичинде 6 адам менен сүйлөшүп чыккам. Эң жакшысы бул face to face интервьюда бул бир тараптуу болбойт. Азыр баягы сиз досуңуз менен эле сүйлөшүп отурганда, сиз да суроо берсеңиз болот, дагы суроо берсе болот. Жакшынакай эле баарлашуу болот. Таанышасыздар, өзүңүздүн компанияңыз жөнүндө, өзүңүздүн жумуштарыңыз жөнүндө, билген билимиңиз, проекттериңиз жөнүндө айтып бересиз. Ар бир адам өзүнүн очереди менен кирет. Ал жерде ким болот? Көбүнчө ошо human resource деп коет, HR-дан бир адам болот, технический жактан бир же 2 адам болот, жана сизди командага алып жаткан сиздин потенциальный менеджериңиз болот, жана ошо департменттин сиз иштей турган директору болушу мүмкүн. Ошолор менен баарлашуу болот. Анан сиз дагы күтүп каласыз, күтүүгө өтөсүз да. Алар ответин кийинки күнү эле сизге жумушка, сиз бизге аябай жактыңыз, мына биздин жумушка келиңиз деген чакыруу кагазын жибериши мүмкүн, же 1 ай, 2 жума күтүп калышыңыз мүмкүн. Интервью процессин ийгиликтүү өтүшү үчүн биринчиден эч ойлонбоңуз, толкунданбаңыз. Досторуңуз менен эле сүйлөшкөндөй сүйлөшүп, ачык болушуңуз керек. Анан суроолоруңузду бергенден уялбаңыз. Кызыгыңыз ошо компанияга, кандай проекттерди кыласыңар, эмнелердин үстүндө иштеп жатасыңар. Негизи эле мен силердин компанияңарга кирсем, силердин чакырууңарды кабыл алсам, мен өзүмдүн дагы мындай карьердик өсүш мага возможностьтор болобу, тренингтерге барса болобу, конференцияларга барса болобу деп ошол жагынан сурасаңыз болот. Кандай бенефиттер бар деп. Негизи ошо компания жөнүндө кызыгыңыз, аларга билдириңиз, сиз ушу компанияга кызыгып жатасыз. Сизге дагы бул интересно болушун алар сезиш керек. Негизи мындай жумушка алуунун процессинде билимге көңүл бурат, тажрыйбага көңүл бурат. Андан сырткары эң чоң ролдордун бирин бул адамдык сапатка дагы аябай көп карашат. Негизи эле сиз ошо командада иштеп кете аласызбы, компанияга туура келесизби деген ойду дагы ошондой, кандай десем, критерияларды да карашат. Ошого эч ойлонбоңуз, болушунча естественно, болушунча сүрдөнбөй, кабатырланбай, ийгиликтүү тапшырганга аракет кылсаңыз болот. Ошого коркпоңуздар. Мен ойлойм, бул IT дүйнөсү негизи эле аябай чоң, кенен өнүгүп жаткан үчүн ар бир адам өзүнө туура келген компания таба алат деп. Баарыңыздарга ийгилик.